Акыркы жылдары тамактануучу жайларга кадыресе таңдаш болуп калган тез тамак же англис тилинде фастфуд өндүрүшү алгач Америкада 1920-жылы пайда болгон. Дүйнө жүзүнө жайылган гамбургерлерди алгачкылардан болуп Wild Castle аттуу компания биринчилерден болуп чыгара баштаган. Алгач аны жалаң кедей кембагалдарга арналган зыяндуу тамак деп эсептешкен. 1946-жылдары Америкада фастфудтун орточо баасы 5 центке барабар эле. Ал эми Орто Азияга тез тамактануучу жайлар 1950-жылдан кийин гана ачыла баштаган. Алгач Таиланддын борборунда сүтү менен чай, кесмелүү шорпо сыяктуу тез даярдалуучу тамактар сатыкка чыгарыла баштайт. Андан соң бул даамдар ресторанга жол тартат. Фастфуд чыгаруучу компаниялар бул акча табуунун эң оңой жолу экенин билген соң мындай тамактын түрлөрүн көбөйтүүгө киришкен. Мисалы 2010-жылы Америкада 3 миллион тонна картошка фриси сатылган. Ал эми жалпы фастфудтан түшкөн пайда 1970-жылдары 6 миллиард болгон болсо, 2011-жылы 142 миллиард долларга өскөн. Акыркы маалыматтарга караганда Американын өзүндө эле миллионго чукул фастфуд ресторандары кызмат көрсөтүп келүүдө. Ошондуктан ар бир 10-чу америкалык күндө фастфуд менен тамактанат экен. Бир кылымдык тарыхы бар фастфуд тез өнүгүп баруусунун сыры анын өзгөчө технологиясы жана эл жыш жайгашкан шаарларда курулганы. Эң өзгөчөлүгү тейлөө кызматына официанттын кереги жоктугу. Анан да мындай компаниялар жарнама үстүндө укмуш иштешет. А бул болсо албетте кардарга кызыгуу жаратары анык. Эскерте кетүүчү жагдай, фастфуд даамы калориялуу болгондуктан адистер чени менен жегенде курамына жашылчалардан көбүрөөк кошууну жана көк чай ичүүнү сунуш кылышат. Самара Халилова, Тилек Адинабеков, Ынтымак, Позитив программасы.